Эмне себептен дары-дармектер ооруну толук айыктырууга жардамы тийбей жатат? 21-кылымда астрология өзгөргөндүгүнө байланыштуу адамдын анатомиясында дагы, психологиясында дагы өзгөрүүлөр болот. Азыркы учурда окумуштуулар аныктап жаткан күн системасындагы кубулуштар, планеталар парады, күндүн жарыгынан улам магниттик талаанын бузулушу жана башка бул астрология өзгөргөндүгүнүн ачыктан белгилери. Мисалы, магниттик бороон адамдын организмине канча таасирин тийгизет? Кан басымдын көтөрүлүшү же төмөндөшү, алсыздык, уйкусуздук, баш ооруу, өнөкөт оорулардын күчөшү, тынчсыздануу, депрессия жана башка бул астрология анатомияга таасир тийгизгендигинин белгиси. Демек, астрология анатомия менен тыгыз байланышта. Астрологический прогноз же жылдыздар төлгөсү дегендей, астрология адамдын келечегин, мүнөзүн тактап берип атат. Астрологиянын өзгөргөндүгү бул 21-кылымда адамдын гени сөөгү жетилгендиктен эки дүйнө бирикти. Мындайча айтканда, астрология вселенная энергия түрүндө жерге түштү. Мисалы, магниттик бороон жерге өзүнүн таасирин тийгизгендей. Ал энергия от, суу, таш, абанын курамына жайгашкан. Адам аба аркылуу дем алат, суу ичет, керек болсо анатомия дагы 80% суудан турат. Адам дем алганда, суу ичкенде ал энергия адамдын денесине жайгашат дагы, денеде клетканын деңгээлинде өзгөрүүлөр башталат. Тазалануу, эски заттарды, токсиндерди бөлүп чыгаруу, клетканын жандануусу, нурдануу, жашаруу процесстери жүрөт. Ошол себептен организмде сасык тумоо, грипп сыяктуу симптомдор көп катталат. Температура, дене табынын көтөрүлүшү, алсыздык, чүчкүрүү, мурундан суу же көздөн жаш агуусу, ич өтүүсү жана башка. Бул процесстерди биз инфекция же вирус катары кабыл алып, вируска каршы дарыларды, антибиотиктерди колдонсок дагы жардам бербей жаткандыгынын себеби ошол. Анатомияда өзгөрүүлөр болгон сыяктуу, адам өзүнүн психологиясын дагы өзгөртүүсү керек болот. Эгер адам энергияны түшүнбөй, эски психологияда жашай берсе, денеде химиялык реакциялар жүрүп, кан менен айланган организм ууланып баштайт. Денеден уулуу заттар бөлүнүп чыгып, айыкпас ооруларга чалдыгат. Мисалы, рак, псих оорулары, шишик, жара жана башка. Бул оорулар өзүбүз билгендей өтүшүп кетсе, сактоого кеч болуп калат. Демек, психология түздөн түз анатомияга таасирин тийгизет. Ошол себептен ооруга чалдыкпаш үчүн психологияны өзгөртүү керек. Ал үчүн ааламдык илимди алууга, өздөштүрүүгө ар бир адам милдеттүү. Дары-дармектер эмнеге жардам бербей жатат? Биринчи, 21-кылымда адамдын гени сөөгү жетилди. Гени сөөгү жетилди дегенди кандай түшүнөбүз? Мисалы, боюнда бар эненин ичиндеги бала өзүнүн эволюциялык этаптарын басып өтөт. Эмбрион же түйүлдүк өрчүүсү процесстерин басып өтүп, 9 айда толук жетилип, анан төрөлөт. Же болбосо 2000 жыл мурун мындай өнүккөн техника заманы жок болчу. Эволюция жолу менен адам баласы айлана чөйрөгө ылайыкташып, аң сезими жетилип отуруп, техниканын түрүн ойлоп тапты. Космоско чейин учту, жасалма интеллект ойлоп чыгарды. Ошол көп жылдык эволюциянын, тажрыйбанын негизинде 21-кылымда адамдын гени сөөгү жетилип, мээдеги бош жаткан кара куш мээси ишке түштү. Эзотериктер кара куш мээни третий глаз деп да коюшат. Кара куш мээ ишке киргенде адам техника ойлоп таппайт, адамдын жаратуучулук касиети ишке кирет. Адам ой менен жаратып баштайт. Адамдын гени сөөгү жетилгендиктен анатомия өз кызматын өзгөртөт. Мурун анатомия аялдын, эркектин кызматын аткарып келген болсо, эми ген жетилгенде анатомия астрологиянын, мындайча айтканда, энергия өткөргүчтүн кызматын аткарат. Астрология бул энергия жерге түшкөндүктөн, эми адам жерде жашап калыш үчүн энергияга айланып, энергиянын кызматын аткаруусу керек. Энергия жайгашкан денеде нурдануу процесстери жүргөндүктөн,
Медицина энергияга, нурга алсыздык кылып жатат. Экинчи, мурун дене энергиядан көз каранды боло электе дары-дармектер денени айыктырууга жардамын тийгизген. Азыр дене энергия бул жан, душа. Дене ошол жан дүйнөнүн кереметине ээ болгондуктан сырттан дарылоо таасир бербей жатат. Илимпоздор магниттик бороондун адамдын организмине кандай таасир тийгизген механизмин түшүндүрүп бере албагандай, медицина дагы астрологиянын алдында алсыздык кылып жатат. Вирус бул энергия дегендей, өмүрдү сактап калуу үчүн ар бир адам оорунун себептерин, анатомия өз кызматын өзгөртүп, энергия өткөргүчтүн кызматына өтүп жаткандыгын түшүнсө, эски психологиядан чыгууга аракет кылса, ооруну дары-дармексиз эле өзү жое алат.